Жаздын келиши менен облустун аймактарында жазгы айдап себүү иштерине дыйкандар кызуу даярдыктарды көрүп жаткан маалы. Ошол эле учурда суга суу маселесине да орчундуу көңүл буруу учурдун талабы. Бүгүнкү чыгарылышта дал ушул облустагы ирригация тармагындагы абал туурасында маек курмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студияга келген меймандарыбыз бар, алар менен тааныштырып кетейин. Биринчи мейманыбыз Ысык көл облустук суу пайдалануучулар ассоциацияларын колдоо бөлүмүнүн башчысы Бейшенбек Кайдулатов. Ал эми кийинки коногубуз Ысык көл облустук башкы суу чарба башкармалыгынын башчысы Улукбек Баялиев. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Биздин студияга кош келипсиздер. Алгач көрсөтүүбүздүн бөлүгүндө эле ушул областагы суу каналдарынын абалдары, алардын сугат суусуна болгон даярдыктары, деги эле ушул Ысык көл областындагы ирригация тармагындагы абалдар туурасында айтып берсеңиздер. Саламатсыздарбы? Биз ошо жалпысынан Ысык көл облустук башкы суу чарба башкармалыгы тарабынан ирригациялык тутумдар экиге бөлүнөт да. Бул ички чарбалык жана чарба аралык ирригациялык тутумдар болуп. Бизге башкы суу чарба башкармалыкка ошо чарба аралык суу чарба тутумдары карайт. Алардын жалпысынан алсак, бизде жалпысынан облус боюнча 755 чакырым аралыктагы чарба аралык каналдар бар. 11 суу сактоочу БСР, БДРлер бар. 5 насостук станция менен жана ушу 7 скважина менен дыйкандарды сугат суусу менен тейлеп келебиз. Жалпысынан бүгүнкү күнгө алганда азыр жазгы сугат иштерине даярдыктарды көрүү иштери кызуу жүрүп жатат. Былтыркы өзүңүздөргө да белгилүү болгондой, былтыр дагы жалпысынан чарба аралык каналдарды, ички чарбалык каналдардын баарын бактарактар өсүп кеткен бактарак бадалдардан тазалоо, санитардык тазалоо иштери суу өтпөй калган. Ошондуктан ошо санитардык тазалоо иштерди, бактарактарды кыюу иштерин жүргүзгөнбүз. Быйыл дагы ошол иштерди улантып атабыз. Азыр күндүн жылыганынан баштап бетондук иштерибиз башталды. Быйылкы жылкыга 12 чакырым аралыктагы бетон каналдарын ремонттоо иштерин пландаштырганбыз. Эми бул азыр жазгы капиталдык оңдоо иштери, анан күзгү капиталдык оңдоо иштери деп бөлүнөт да. Анан утурумдук ремонт иштери деп да бөлүнөт. Ошо азыр бетон иштерин уже баштап атабыз, Кудай буйрса. Ар жылы ушул каналдарды тазалоо, иретке келтирүү иштери жүрүп келет. Анан ушул каналдарды тазалоодо, аны ошол каналдардан агуучу сууларды туура пайдаланууда ушул райондордогу акимчиликтердин салымдары канчалык? Райондогу акимчиликтердин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын салымдары 2022 жылы аябай жакшы болду. Айта кетсек, ушу ири көлөмдөгү акча каражаттары менен ошо каржылоону айрыкча ички чарбалык суу чарба тутумдарын каржылап беришти. Ак суу районунда жамгырлатып сугаруу агрегаттарын алып беришти, шаймандарды. Бардык эле райондордо ушундай иштер жүрдү жакшы. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары дагы өзлөрүнүн колдон келген жардамдарын берип атышат. Ашар менен көп жүргүзөбүз да ошо ички чарбалык каналдардын тазалоо, ремонттоо иштеринчи. Анан жалпысынан алганда былтыр каражат жагынан ушу жакшы жардам болду. Ал эле эмес, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын айтпайм, бирок акимдер, райондук мамлекеттик администрациялар тарабынан биз чарба аралык каналдарга да суу кызматтарына дагы жакшы жардамдар болду. Мына жогоруда да өзүңүз айтып кеттиңиз, ушул бетон каналдарды бетондоо боюнча дагы иштер жүргүзүлөт депчи. Анан бул азыркы учурда ушул сууну экономдоо өтө курч маселе бойдон турат. Буга чейин дагы ушул биздин каналдардын көпчүлүгү бетондолбогондуктан суулар жер астына жөн эле сиңип кетип жатат деген дагы кептер тарабады, эле короп кетип жатат депчи. Анан бүгүнкү күндө ушул Тоң районуна жаңы ушул бетон аралаштырган атайын техника келди.
Мына ошондой техника менен жабдылышы башка райондордо дагы кандай чечилген? Деги эле бизде каналдарыбыздын канча пайызы бетондон? Жалпысынан ички чарбалыктар менен кошкондо 3600 чакырым аралыктагы каналдар бар. Анын ичинен 755 чакырымы чарбаралык каналдар болуп эсептелинет. Анын ушу 253 чакырымы бетон каналдары болсо, калганы мындайча айтканда бир 70%га жакын, 60%дан ашыгы жер каналдары да. Сиз айтып кеткендей, ошо суунун коромжусуна көп учурайбыз да. Ички чарбалык каналдардын дээрлик жарымынан көбү жер арыктар болуп эсептелинет. Ички чарбалык каналдардын абалдары Союз убагында курулган каналдарда бойдон эле келатышат. Бул акыркы жылдары суу пайдалануучулар ассоциациялары уюштурулгандан бери 2003 жылы уюштурулган. Ошондон бери реабилитация деп коебуз. Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен иштер жүрүп атат. Колдон келишинче. Бул эми жарымы кредиттик негизде дыйкандар төлөшөт да. Анан биздики бетон каналдарыбызды оңдоо максатында ошо сиз азыр айтып кеткен бетон аралаштыргыч шайманын алып беришти, атайын техниканы. Мында биздин облустук урматтуу президентибиздин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Иманбетов Ильяс Жеңиштин жардамы менен биздин өзүбүздүн айыл чарба министрибиз Аскар Сапарбекович Жаныбековдун жардамы менен ушул техника алынды. Буга биз негизи 2 техника сураганбыз. Ушундай техникадан 2-ни алып бериңиздер деп. Себеп дегенде Тоң району менен Ысык-Көл районунун аркы батыш жагы тарабында бетондуу узел деп коет да. Эмеси ЖБИ жок да. Биякта болсо Караколдо ЖБИ бар. Биз биякта даяр бетон менен иштейт да, Түп, Ак Суу, Жети Өгүз райондору. Ошондуктан тияка ошо жана өзү аралаштырып, өзү жүктөп, өзү суусун өзү куюп алып, аралаштырып, өзү каалаган жака бере тургандай ошо бетон аралаштыргыч атайын шайманын алып беришти. Буга чейин мындай шайман жок беле биздин Ысык-Көл облусунда? Буга чейин Ысык-Көл облусунда мындай шайман жок болчу. Бул алгачкы жана жалгыз техника болуп атабы? Алгачкы жана жалгыз техника болуп атат. Азыр бирок дагы да муктаждык бар да. Дароо эле Тоң районунда азыркы учурда 360 метр аралыктагы канал курулуп атат да, Тоң районунда. Ошол жака дароо эле алып кетишти. Мына бүгүндөн баштап ашар менен элдер чогулуп жардам беребиз деп атышат да. Азыр ошол 360 метрдин 210 метри бетондук иштери бүттү. Эми дагы монолитный тарабы бар. Ошо монолит тарабын 150 метрин азыр куюп атабыз. Бир жумалык иштерибиз бар. Андан тышкары Жети Өгүз районунда дагы сурап атышат. Чоң Ырдык каналы 50 метр каналды куруш керек. Аябай чоң головной сооружениеда жайгашкан да. Ысык-Көл районунда 210 метр мельничный каналын курабыз деп сурап атышат. Азыр муктаждык чоң эле болуп атат. Мына эми ошол жанагы жер каналдарында сууга сиңип жаткан суулардын көлөмү алдын ала изилдөөлөрү менен мындай бир такталып чыкса керек. Ошондо биз жылына ошол жер каналдары менен канча сууну коротуп ийип жатабыз? Суунун коромжусу айрым каналдарыбызда 60-65%га чейин суунун коромжуга учураган убактар бар. Жалпысынан Ысык-Көл облусу боюнча суунун коромжусун эсептөө атайын иш-чаралар жүргөн эмес буга чейин. Болжолдуу түр менен бир 40%, 35-40% да суунун коромжусуна учурап аткан учурлар бар да облус боюнча. Суу пайдалануучулар ассоциациясына да сурообузду атсак, бүгүнкү күндө биздеги ушул сугат суу маселеси кандай абалда турат, андагы көйгөйлөр эмнеде болуп жатат? Бейшенбек мырза. Саламатсыздарбы? Жогорку айтылган улук кебекчи айтканда 755 километр бул мамлекеттин эсебинде канал боюнча сөз болду. Биздин ички чарбалык
канал жалпы узундугу 2683 километр. Биз мына азыр бүгүнкү күнү ошо быйылкы 2023 жылкы сугатка даярдоо боюнча бизде иш аракеттер жүрүп атат. Биз жылдын 2022 жылдын аягында, ноябрь, декабрь айларында дефекттик акты түзүлүп, ошол жерде каналдардын ар бир сапаттарын көрүп, кайсы жерде суу жеп кетет, кайсы жерде суу жакшы жылбай атат. Ошол боюнча пландык иштер жасалган. Ал ар бир акимият администрация менен макулдашып, ошо 5 район менен акимдер менен макулдашып, анан муну биздин Ысык-Көл облустук ыйгарым өкүлү менен бекитилип, бүгүнкү күндө ошо пландык жумуш жасоого биздин кагаз иштери дайын да. Эми биз ошонун негизинде биз жумуш алып барууга аракет жасайбыз. Бүгүнкү күнү биздин жалпы облуста жасалган жумуш, бүгүнкү күнгө чейинки жасалган жумушубуз 6% болду. Бул жерде эмне үчүн аз дегенде, мына тоң кетип, мына жаңы эле мынакей жаңыдан башталып атат. Жаңыдан башталып атат. 2-3 күндөн кийин жакшы иштер жүрөт. Бирок ага карабастан деле Тоң районунда, буларда Ысык-Көл районунда эртерээк башталат, 700 районда эми ошонун баарын биктиргенде 6% түзөт да. А так пландоо боюнча биздин быйылкы жылкы жана губернаторубуз бекитип кеткен план боюнча быйыл биздин ашар жолу менен 400 километр жасашыбыз керек. Механик жол менен 105 километр, бетондоо боюнча 46 километр. Эми майда барат гидрокурулмалар бар. Ошолор боюнча биз ушул иштердин баарын 1-майга чейин аткарышыбыз керек. 1-майда биз рапорт беришибиз керек губернаторго, министрликке. Бүгүнкү күндө ушул областтын аймагында кайсыл райондо суу өтө көйгөйлүү маселе болуп турат? Өтө көйгөйлүү маселе бул Тоң районунда, 700-дө бар, Ысык-Көл районунда бар. Биздин суу пайдалануучу ассоциациялардын демилгеси менен, иш аракеттери менен бизде областта 18 ассоциация, жанагы суу пайдалануучу ассоциациялар 18 объект бүттү бүгүнкү күнгө чейинчи. 600 миллион сомду түзөт бардык жасалган жумуштар. Эми азыр калган болгон 2 объект калды. Бул Ак Суу районунда, Чолпон айылында ошо 54 миллиондук болчу. Эми ал 90%ка бүттү. Быйыл жазда 1-майга чейин өткөрүп беребиз деген ойлор болуп атат. Андан кийин 700 районунда Сары Төр деген. Ошол жерде 100%ка бүттү ал. Где-то 110 миллиондук объект болчу. Жалпы кыскача ушундай. Ошондо областтын аймагында канча аймагына суу жетишсиз болуп турат азыр? Областтын аймагында бизде Түп районунда мурун Союз убагында машинный орошение деп коет, жамгырлатып сугаруу системасы менен көп жерлер себептегенде Түп районунда рельеф, жердин рельефи ылый өйдө болгондуктан, аяка каналдар менен суу алып чыгыш өтө оор болгондуктан ошо машина орошение акмасы менен сугарышып жүргөн да. Союз тарагандан бери көбү жоголуп кетип, азыр Түп районунда бир кооперативде, анан Ак Суу районунда бир кооперативде ошо жамгырлатуу ыкмасы менен сугаруу иштери жүрүп жатат. Анан эми азыр Кудайым буйрса ошо биздин ошо сугатка болгон көйгөйлөрдү жоюу максатында биздин өзүбүздүн суу ресурстар кызматынын директору Сокеев Алмаз Темирбековичтин дагы өзүнүн жеке көзөмөлүндө болуп атат. Былтыр суу сезондук башкаруудагы суу топточу бескозный турган бир БСРди алып биздин балансыбызга алып ремонттодук Түп районунда. Быйылкы жылкыга ошо дагы бир 2 БСРди пландап атышат, сунуштап атышат да.
Түп районуна акимчилиги тарабынан ошол боюнча иш жүрүп атат. Скөл районунда дагы бир системаны, ошо внутрихоз системаны дагы баланска алып атабыз. Тоңдо дагы, Тоң районунда дагы Көлтөр айыл өкмөтүндө Жаларык деген дагы бир системаны дагы сунуштап атышат. Эми иштер кандай алып барылат? Негизи чындыгында эле бул ирригация тармагына акыркы 2 жылдан бери деп коелу, быйылкы жылды кошкондо көп суммадагы каражат бөлүнүп келет. Былтыр бир 950 миллиондун тегерегиндеги акча каражаты бөлүнгөн. Быйылкы жылы дагы ошол каражат, ошондой суммадагы каражат каралып жатат деп дагы маалыматтар таркап жатпайбы? Анан ушул суу сактоочу жайлорду куруу пландалып атабы деги эле жаңысы? Ооба, жаңысы куруу пландалып атат. Биздин областта эгерде пландалып жатса, канча ушундай суу сактоочу жайлар курулчудай? Дагы канчага муктаждык бар? Бизде Кудайым буйрса, жаңы курула турган суу сактоочу курулмадан көлөмү 5 миллион кубтук Тоң районунда 4 айыл өкмөтүнүн жерин 4800 гектардан ашык 5000 гектарга жаңы өздөштүрүлгөн жер менен кошкондо 5000 гектарга барабыз да. Үч Коргон деген суу сезондук башкаруудагы суу сактагач курулуш иштери башталды. Бул Ислам өнүктүрүү банкы анан Араб өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып атат. Мунун иш чарасы көп жылдардан бери келаткан. Ошо биздин директорубуз, суу ресурстары кызматынын директору Алмаз Нурбекович Сокеевдин иш алып баруусунда ошо ишке ашып атат. Азыр Кудай буйрса бир чоң БСР курулуп атат. Анан дагы муктаждык бизде жалпысынан бир 15тен ашык сезондук, декадалык, сезондук, суткалык башкаруудагы суу сактагычтарды курууга муктаждык бар. Андан тышкары азыр Союз убагынан бери иштен чыгып калган дагы БСРлер бар да. Ошолорду да ишке киргизишибиз керек да. Ошондуктан ошо былтыр да ошо бир кооперативдин түптө ошо ичке сууда кооперативдин дыйкандарын колдоо максатында ошо бир БСРди алып быйыл ишке бердик, Кудай буйрса. Анакей ушул таштак жана ошол эле суу жетпей жаткан жерлерге сууну үнөмдөө иретинде жанагы тамчылатып сугаруу ыкмасына өтүшүбүз керек деп эле айтылып келе жатат. Бирок бул ыкмага өтүү бизде бир баягы кечеңдеген сыяктуу болуп жатпайбы? Болбосо баягы башка чет мамлекеттерди алсак эле, ошол Кургак өрүн, Израилди алалы, ошол эле Араб Эмиратын алалы, мына ошол жерлерде bunday иштер жакшы өнүккөн. Эмне үчүн биз ушул тамчылатып, жанагы сиз айткан жамгырлатып сугаруу ыкмасына бир мындай бир көп көлөмдө жакшылап өтө албай жатабыз да мына ушул ыкмаларга? Буга себеп эмне болду? Азыр биз ушу бул иштерди жаңы баштап атабыз да. Алып кетсек, ушу Шаты айылындагы суткалык башкаруудагы суу топтоочу курулма бар да. Ал дагы иштен чыгып калган. Ошол жакты азыр айтып кетпедимби жогоруда, тиги аким предлагать этип сунуштап ушу баланска алып жазайлы деп атпайбызбы? Анан ошол жакта биз жамгырлатып, тамчылатып сугаруу боюнча ошол Шатыга пилотный кылып азыр сунуштап атабыз. Полиэтилен суу түтүктөрү менен суунун коромчусу мындайча алганда 0% болот да. Полиэтилен суу түтүктөрү менен ошо дыйкандарга суу жеткизели деп пландап атабыз. Азыр ошо проектибиз Кудай буйрса ишке ашып калса, ошо иш жүзүндө көрөбүз да. Аякта жамгырлатып сугаруу системалары болот. Андан тышкары скважиналык жердин алдындагы сууларды соруп чыгып, тамчылатып сугаруу ыкмалары баарыбызга эле белгилүү болгондой, уже акыркы жылдары ошол ыкмага өтүп атпайбызбы? Бул алмабактарды чындыгында эле ушул тамчылатып сугаруу жана жамгырлатуудагы системалар, жабдыктар ушулар кымбатка турабы? Негизинен биз азыр сметалык бааларын жаңыдан эсептеп чыгып атабыз. Бул биздин жанагы лоток Г-образный блок деп коебуз да, өзүбүздүн бетон эмелери, материалдары да, бетондук материалдар менен курганга караганда полиэтилендики арзан түшөт деп ойлоп атабыз, бирок бир аз арзаныраак болот экен негизичи.
Жанагы жамгырлатып сугаруу системалары, агрегаттар, алар чындыгында кымбат. Бейжинбек мырза, ушул суу пайдалануучулар ассоциациясы менен суу башкармалыгында суу маселеси боюнча талаштар көп болобу? Албетте, бул жерде көп талаш тартыш болот. Анткени бул мамлекеттин эсебинде каналдардын баарын ошо райондук жердеги суу башкармалыгы иретке кетирип турушат. Андан кийин ал жерде жаңа посттор бар. Өткөрүү берүү посттору, гидропост деп коет да, суу өлчөгүч посттор. Ошол жерден анан сууну ассоциацияга канча берип атат, ошол жерде бүт өзүнүн учету болот, учет алынат. Анан эми былтыркы жылы мисалы үчүн жана мамлекеттен бир топ акча бөлүнүп, өзүндө жыйынтыгы болду. Жакшынакай дыйкандар жакшынакай түшүмдөрүн алышты жылдага караганда. Анан быйыл деле биз ошого 1 майга чейин деп жана айтып атпайм, даярдык болуш керек деп. Биз ошого чейин биз ошондой жумуштарды уюштуруп ар бир акимдер менен, айыл өкмөттөр менен байланышта болуп биз ошого аракет кылабыз. Бирок баары бир каржылоо керек. Быйылкы жылы бизге тапшырма берилген. Былтыркы жылы күзүндө берилген. Балким былтыркыдай эле 2022 жылдай эле быйыл да каржылоо болуп калат, ошого дайын болгула деп биз сметалык ар бир айыл өкмөттө, ар бир ошо ассоциацияларда бүт сметалык пландарын коюп коюшту. 1 миллиарддык сомго даярдык бар да, бирок бүгүн мен ошол боюнча эме кылсам азыр аны айтып кереги жок дейт да. Элге эме кылып, бир аздан кийин өкмөттөн кандай болот, ошондо чечишкенден кийин айтабыз дейт. Бирок биздин бүгүнкү жаңа проект сметный документацияларыбыздын баары даяр да. Ошол каржылоону тосуп алганго да. Анан эмнедебиз эми 2000 мынакей мурунку жылдары ошо каржылоо боюнча мисалы үчүн облуска где-то бир 20-30 миллиондун тегерегинде келсе, мына быйыл 97 миллион каржылоо болду. Значит, Жакшынакай ошол жыйынтыгы болду. Биз да күтүп атабыз, буюрса Жакшынакайда каржылоо болсо, дыйкандарга дагы Жакшынакай бир түшүм болот депчи. Жанагы каналдарында Жакшынакай иреттелип. Баягы жылда кайсы бир айларда сууну көп пайдаланчу учурда кезекке туруп, элдер арасында дагы бир аз ыңгайсыздык жаралган, бир уруш талаштарда катталып келди эле да. Быйылкы жылы ошондой нерселер болуп кетпейт деген бир кепилдиктер барбы? Эгерде ушундай чоң өлчөмдөгү каражаттар бөлүнүп атса? Жок, бул жерде же бул дагы баягы эле аба ырайынан көз карандылып калат? Аба ырайына көз тоодон кандай суу түшөт, ал жерде да караш керек. Биз азандай кепилдик бере албайбыз, бирок эми ошого карата аракеттер көрүлүп атат да, ошол болуп кетпеш үчүн деген. Ошон үчүн ошону айтып атпайбызбы, ошол суу тоодон түшүп берсе, жылдага караганда быйыл оңойрок болот. Эгерде мөңгүдөн аккан суу жетишсиз боло турган болсо, ошо скважина аркылуу өткөн жер астында сууларды пайдаланууга болобу? Алардын көлөмү канча? Эми ошон үчүн азыр жогоркуда айтып кетти. Союз кезинде, мисалы үчүн, Түп районунда бүт ошо скважина 300гө жакын скважиналар бар болчу. Бүгүнкү күндө ошонун бир 10-15 эле иштейт. Мына азыр ошондой жакында мамлекетте карайт. Биз да ошо тизмесин берип, акыбалдары кандай экен ар бир райондо эми өкмөттө бир каржылоо болот деген ой. Эгерде ошол жерде скважиналардын баарын восстановление кылып, жана ордуна келтирип, калыбына келтирсек, бул жерде деле Жакшынакай иштер болот. Биз ошондой эле Түп аймагы деп коелу, Орто Токой суу сактагычынан суу алат. Тоң району, кечиресиздер, Тоң району Орто Токой суу сактагычынан суу алат. Ошондо алар жылына Орто Токой суу сактагычынан канча көлөмдөгү сууну алып турат? Ошол боюнча да маалымат берип кетсеңиз. Орто Токой суу сактагычынан суу алуу боюнча Тоң районунун Көкмойнок айыл өкмөтүндө Демилге спасы Орто Токой Чуу өзөнү деп коебуз. Ошо Чуу өзөнүнөн суу алып пайдаланабыз. Бул дагы 2021 жылы ишке берилди. Жаңы канал курулган.
Ак Өлөн каналы, Ак Курчоо каналы деп коебуз. 17,5 чакырым аралыктагы. Жалпысынан ошо Көкмойнок айыл өкмөтүнүн, анан Улакол айыл өкмөтүнүн да бир 300 гектардай жери бар. Ошолорду суга суусу менен камсыз кылат да. Анан суу өткөрүүчү сыйымдуулугу өзү 7 кубка деп расчет алынганда, 7 куб суу алабыз деп. Анан бүгүнкү күндө негизи өзүбүздүн биздин талап, сууга болгон талап бир 5 кубка чейин болот да. Анан ошол сууну үзгүлтүксүз эле алып атабыз. Эми ошол жетиштүүбү? Жетиштүү. Бейшенбек мырза, мына ушул сууларды үнөмдүү пайдаланышыбыз керек деп эле заргакшап айтып келебиз. Бул үнөмдүү пайдаланууга дагы сиздер тараптан көзөмөл жүргүзүлөбү? Анда ошол тартипти бузгандар аныкталабы? Аныкталсаларга кандай чаралар көрүлөт? Эми бул жерде ар бир ушул айыл өкмөттөрдө суу пайдалануучу ассоциациялардын эмеси бар. Ошол жерден ар бири ошол ассоциациянын жетекчилери элдери шайланып, жыйындарда ошол жерде макулдугун беришип, анан кийин бул айыл өкмөтүнүн ичинде эле чечилчү маселе да негизи. Бирок сиздер бир мониторинг жүргүзсөңүздөр керек. Жок, биз баягы консультативдик кеңеш берип, ошондой кылабыз. Баягы жетпей калган жерде, жанагы жерде эмне себептен жетпей атат, ошон үчүн биз жанагындай пландык иштерди даярдоо боюнча, каналдарды даярдоо боюнча пландык иштерибиз ошол да. Биз ошонун үстүндө биз бул 1-майга чейин ишти жакшы алып барышыбыз керек да. Сизге берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Эгерде сиздердин биздин теле көрүүчүлөргө бир кайрылуулуңар болсо, же бир мына бүгүн Нооруз майрамы болуп турат, ошого куттуктоо жолдой турган болсоңуздар, сиздерге эркин микрофон берейин. Эми урматтуу Скөлдүк туугандар, дыйкандар, келе жаткан майрамыбыз менен, Нооруз майрамыбыз менен тынччылык болсун баарыбызда. Анан кабарын жакшы түшүн алыңарды мен ушу каалайм да. Ал үчүн ушудан пайдаланып айткым келет. Жалпы ошо жанагындай биз ашар жолу деп атабыз. Ушундай субботниктерди уюштурабыз. Ошого активдүү катышып бериңерди суранам. Улукбек мырза, сизде барбы? Каалоо, албетте каалоо тилек бар. Урматтуу Скөл облусунун тургундары, урматтуу бир туугандар, урматтуу дыйкандар, өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу менен, өкмөттөр, министрлер кабинетинин колдоосу менен, өзүбүздүн министрликтин суу ресурстары кызматынын колдоосу менен ушу ири өлчөмдөгү каражаттар бөлүнүп, жумуштар 2 жылдан бери жай менен кышты билбей калдык. Катуу жумуштар жүрүп атат да. Ушу Бейшенбек Кенжеевич айтып кеткендей, ушу бизге да сиздер да колубузга кол, бутубузга бут болуп тартипте пайда бар дейт эмеспи? Ашарга чакырган убактарда ашарга келип берүүңүздөрдү терең өтүнөбүз. Ал биздин жеке өзүбүзгө эмес, баарыбызга, элдерге, мына дыйкандарга дагы керектүү нерсе. Жаңы мына Нооруз өзүбүздүн дагы салттуу Нооруз майрамынын алдында турабыз. Майрамыбыз кут болсун. Алла таалам элибизге токчулук, жерибизге береке, түшүмүбүзгө береке берсин. Ар дайым суубуз ашык өлчөмдө дагы, кем өлчөмдө дагы болбосун, өзүнүн тийиштүү өлчөмүндө болуп берүүсүн ошо тилейли. Бул да ашык суу болуп кетсе дагы, бул дагы өзүнчө бир көйгөйлөрүн жаратат да. Кем болуп калса дагы жанагындай кезектешип сугаруу, график менен сугаруу деген ыкмаларга өтүп талашып тартышканда күндөр болот да. Ошондуктан ар дайым элибизде тынччылык, токчулук болсун, Кудайым береке, түшүмүбүзгө береке берсин деп тилейбиз. Рахмат. Бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар кут болсун. Элибизде ынтымак, биримдик, ал эми мамлекетибизге токчулук менен береке тартууласын. Саламат болуңуздар.